السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oğul otağınız? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين ميم. تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعله من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربتنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. آمنت بالله صدق الله العظيم. Tasin mim. Бұл açık kitaptın ayatları biz sağa oku berебиз. Musa жана Firavundun habarlarını hakikatlik menen iman keltirgen kavm üçün. Elbette Firavun kibirlik kıldı jerde özünün kavmunu toptorga bölüp saldı. Alardan bir cemaatini ezip kul kıldı. Alardan baldarını soydu. Ayallarını türüp alıp kaldı. Elbette al buzukuşlardan ele. Jana biz kaalayбыз алсыздарга камкордук кылганды жердин бетинде, жана аларды жердин бетинде имам
жана жердин мероскору болгонду каалайбыз. Жана аларды жерге орноштурганды каалайбыз. Жана көрсөтөбүз Фир'аунга, Хаманга, анын аскерлерине алар корккон нерсени. Жана биз кабар бердик Мусанын энесине, балаңды эмизгин, андан корксоң аны дарыяга салып таштагын, коркпогун, капа болбогун, албетте биз аны сага кайтарып беребиз. Албетте аны биз пайгамбарлардан кылганбыз. Аны Фир'аундун үй-бүлөсү кармап алды. Биз аларга бердик, аларга душман жана аларды капа кылыш үчүн. Албетте Фир'аун, Хаман, анын аскерлери ката кылуучу. Ошондо Фир'аундун аялы айтты: менин жана сенин көзүңдүн кареги болсун, бул баланы өлтүрбө, мүмкүн бул бала бизге пайда берер. Же бала кылып багып аларбыз. Алар буну сезишкен жок. Жана таң аттырды Муса алейхиссаламдын энеси кайгырган абалда, кайгыргандыгынан ичиндеги акыбалын билдирип коеюн деди. Биз эгер жүрөгүн бекемдебегенибизде алды билдирип коймок. Жана айтты эжесине: сен артынан барып карагын, алыстан карагын, алар сезбесин деди. Биз харам кылдык. Мындан алдын эле Мусага башкалардын эмүүнү харам кылганбыз. Анан баягы эжеси айтты: силерге айтайынбы бир үй-бүлөнү? Ал ушул баланы бакканга кепил болот жана жакшы карайт. Биз аны кайтарып бердик Мусанын энесине, анын көзүнүн кареги курсан болсун деп, капа болбош үчүн жана билиш үчүн. Албетте Алланын ваадасы хак. Бирок көпчүлүк адамдар аны билишпейт. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бул Суратул Касас. Буга чейинки сабактарда биз өткөн каникул даастында Суратун Намлды окуганбыз. Намл сүрөсүн окуп бүткөнбүз. Алла таалам кабыл кылган болсун. Эми быйыл иншалла Суратул Касастан баштап атабыз. Бул силсилабыз Кахф сүрөсүнөн башталган. Иншалла аста-аста окуп Кур'ан-ы Каримди толук түшүнгөнгө аракет кылабыз. Негизги нерсе бүгүнкү күндөгү эң чоң кемчилдик үммөттө Кур'ан менен хадис илиминин жоктугу. Кур'анды бир гана Кур'ан окуганда, жарыштарда, таравийде же өлгөндөргө окунуп калды. Кур'ан илиминен алыстап кеттик. Ошон үчүн Кур'ан-ы Каримге басым жасаганын бир себеби ошол. Үммөт кайра ошол Кур'анга кайсын дейбиз. Негизги илим бул Кур'ан. Бул каламуллах, Аллахтын сөзү, өзгөрбөй турган сөз, чыныгы илим мына ошол Кур'ан-ы Карим болот. Ошон үчүн биз медреседе жумасына бир жолу талабаларга менен Кур'ан сабагын окуйбуз. Бул мага да пайда болот, эң биринчи өзүмө, силерге да пайда болот иншалла. Негизги нерсе биз иншалла 5 жыл 6 жыл ичинде Кур'ан-ы Каримден 10 пара, 5 пара канча болсо окуп кетсеңер иншалла ушул силердин жашооңорго көп пайда берет деп толук ишенебиз иншалла. Ошондуктан Кудай кааласа Аллахтын аты менен бүгүн дагы кайра баштап атабыз. Аллахым кабыл кылсын, Аллахым жеңил кылсын. Астыбыздагы азыр окулган сүрө болар Суратул Касас. Касас деген сүрө, Касас деген негизи кысса кылуу, бир нерсенин окуянын баяндоо деген сөз айтылат. Бул сүрөдө дагы Таха сүрөсү сыяктуу, Намл сүрөсү сыяктуу, Шуара сүрөсү сыяктуу буларда дагы Муса алейхиссаламдын, Фир'аундун, Хамандын, Карындын окуялары баяндалат. Ошон үчүн бул сүрөнүн атын Касас сүрөсү деп аталат. Ошондой эле Кур'ан-ы Каримде ушул эле сүрөстө Касса алейхил касас. Муса алейхиссалам Шуайб алейхиссаламга болгон окуянын баарын баяндап берет. Касса алейхил касас деген ошол. Ошон негизинде дагы Аллах субханава таала бул Куранды Касас сүрөсү деп баяндаган. Бул сүрөдө негизинен Муса алейхиссаламдын окуясы терең байланат. Болгондо дагы Муса алейхиссаламдын төрөлгөн учурунан баштап пайгамбар болгонго чейин окуяларды Аллах субханава таала ушул Касас сүрөсүндө көбүрөөк баяндайт. Таха сүрөсүндө да келет. Шуарада окудуңар, ошондой эле көбүрөөк ушул Касас сүрөсүндө келет. Бул сүрө Маккия деп турат. Суратул Касас Маккия, Маккада назил болгон. Бирок жумхур муфассириндердин баардыгы айтат, бул Мекке доорундагы акыркы доорда бул сүрө түшкөн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хижрат кылып чыгып атканда жолдо түшкөн сүрөт. Ошон үчүн бул акыркы түшкөн Меккедеги сүрөттөргө кирет. Ушул Кур'ан-ы Каримдеги аят бар, Касас сүрөсүндө келет.
innellezi farada aleykel Kur'an laradduke ile ma'ad. Innellezi farada aleykel Kur'an. Sana düşürgön Kur'an düşürgön zat laradduke ile ma'ad. Seni kayrale oşol Mekke'ye kaytarat degen ayat düşkön. Oşul ayatlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hicrat kılıp Mekke'ye gelip anan Mekke'den hicrat kılıp yolga çıkıp atkan oşuda düşkön. Oşonun üçün bu süre Mekke doğrundagı ahırgı vakıtta düşkön sürelerden birisi. Bu sürede dagın oşol başka süreler siyaktı böyle negizinen tawhid, risalat, anan kıyamet köylük basım jasalat. Anan Musa aleyhisselam'ın okuyasını Allah subhanahu wa ta'ala kayra bayandagan sebebi Musa aleyhisselam menen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den okşoşkon jerleri köp. Musa aleyhisselam ayabay kıyınçılıklarda çoğoygon peygamber. Oşol kıyınçılıklarda esketip Allah subhanahu wa ta'ala peygamberimize köngülünü götürdüp oşonun üçün Musa aleyhisselam'ın kıssasını Kur'an-ı Kerim'de köyrek bayandaydı. Düşünüktübü? Demek bir günge okutkan süremiz neken? Kasas süresi. Birinci Bismillahirrahmanirrahim. Ta, sin, mim. Ta, sin, mim. Bu hurufu mukatta'at. Hurufu mukatta'at degeni bunu bölüp okulunat. Ta'nı özünce, sin de özünce, mim de özünce. Hurufu mukatta'at deydi. Negesi Arap dilindeki sözlerin bardığı usul harflerden toptolat. Kitap, elbab, mescid bardığı toptolat. Biroq alardan bir manisi bolat. Manisi bolat. Bu huruf mukattaat özünce okulunat. Bulardın manisini dagın Allah Ta'ala bayandagan emes. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dagın bayandagan emes. Bunu biz ta, sin, mim dep kete veririz. Kebirler Allahu a'lamu bi muradihi dep yazıp koyar. Kebirler ta, sin, mim dep koyar mufassirinler. İki türlü ököğüten bola verir. Bu hurufu mukattaatı Allah subhanahu wa ta'ala kitaplarında köp zikir kılat. Bundan maksat bu Allah'ın sırrı. Allah'ın sırrı ulamalar aytat. Bu hurufu mukattaatlar arqılı Allah Ta'ala barızga sabak berip atat. Kur'an-ı Kerim'di düşünsöň dagın, düşünbösöň da okuy ber degen söz. Kur'an düşünösüňbü, düşünbösöň da okuy ber. Bu şunday kitap degen söz. Misалы ta, sin, mim degen hiç kim düşünbeydi. Allahu a'lam bi muradihi. Bura okuy berебиз. Kur'an-ı Kerim şunday kitap, anın düşünsöň dagın, düşünbösöň da okuy beresin, sen oşol okuganыңды soğuğuna alasın. Köpçülük adamlar kede medresede okugan talabalarga, qarılarga etiraz kılat. Karşılık görsetöt. Sizler Kur'an okuysunlar, 2 yıl, 3 yıl jattayt Kur'anды, bir da sözün talaba düşünbeyt deydi. Anı okutup ne kılasыңар deydi. Alardın bardığına cevap uşul, Kur'an-ı Kerim uşunday kitap, anı düşünösüңbü, düşünböysüңbü, okugan adamga payda bola berет. Kim düşünüp okusa, nurun ala nur. Kim düşünbösö, aga hiç bir kıcalat boluşun gereği yok. Al düşünbögen üçün dagın bir harfına 10 sop, alif lam mim degendile 30 sop dep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bayandagan. Oşon üçün Kur'an-ı Kerim jönökөй kitap emes, Allah'ın kitabı. Ar bir tamgasına sop alabız balдар. Düşünsöň dagın, düşünbösöň dagın ömürüňdü Kur'anга arday turgan kitap. Eň köp okula turgan kitap uşul Kur'an-ı Kerim boluş gerek. Bunu misalını ulamalar aytat. Bizim ustazımız vardı, Mevlana Mahmud Aşraf Osmani rahmetullahi aleyh. Oşol kişi ustazı Mevlana İdris Kandahli rahmetullahi aleyh'den rivayet kılat. Köpünçe sözü köp aytat ele sabaklarda. Misalı bir adam tavıp deydi. Barsaң darı jasa beret. Ana mınаны iç, mına baş oruğa darı, iç oruğa darı, kulağına darı, közüňe darı da beret. Darını alıp içesin. İçseň inşallah Allah'ın hükmüne payda beret. Oşol darı deydi. Oşol tavıpka dagın berigi tavıp emes bargan keselge dagı bir deydi. Anın sastavında, kuramında ne var eken hiç kim bilbeydi. Bilgenge dagı, bilbegenge dagı bir türlü şifaсын beret. Bul tavıp eken, bul jasaptır, bu bilet dep aga köpürөөк payda berбейт. Alga dagı oşol payda beret. Bilbeyle kelip içkenge dagın oşol paydasyny beret. Kudda oşondoy ele Kur'an-ı Kerim'de düşüngenge dagın, düşünbegenge dagın okugan sayın Allah subhanahu wa ta'ala ne kılat? Paydasyny beret. Oşon üçün ta, sin, mim, ha, mim, qaf, alif lam mim, alif lam ra bardygy huruf muqattaat Allah özü bilet. Allah'ın menen peygamberin ortasındaky sırrı. Bulardı okugan üçün inşallah sowap alabız. Tilka ayatul kitabil mubin. Tilka ayatul kitabil mubin. Bul açık kitaptin ayatlary. Kitabil mubin, mubin kitaptin sıfatı. Açık kitaptin ayatı. Kur'an-ı Kerim açık kitap. Kur'an-ı Kerim hiç ekeni jaşırbaydı. Bolgonunu bolgondoy bayandaydı.
innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl. Al fasl болгондой ачык баяндайт. Ислам дини, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сөздөрү, Куран ар дайым ачык айтылган, анда жашырынаткан эчтеке жок. Болгондой актай, карадай так баяндаган китеп. Иннаху китабун мубин. Бул ачык китеп. Мубин балдар бир манасы ачык деген сөз, захир деген сөз. Экинчи манасы абана юбину деген да болот мүмкүн. Абана юбину деген сөз ачы берүүчү деген сөз. Абана юбину ибана ачы берүүчү. Tilka ayatul kitabil mubin degeni bul ачы берүүчү китептин аяттары. Бул акыйкатты ачы берет. Бул китепти окуган сайын Аллахны тааныйсың. Аллага болгон марифат, акыйкатты, дүнүйөнүн акыйкатыны, ахиреттин акыйкатыны, зулумдун акыйкатыны, актын, каранын бүт бардыгын акыйкатыны ачы бере турган китеп. Ошон үчүн иннаху ayatul tilka ayatul kitabil mubin. Бул мубин ачы берүүчү, акыйкатты көрсөтүп берүүчү китептин аяттары деди. Демек Кур'ан-ы Керим не кылат? Акыйкатты ачы берет. Ким канчалык Кур'ан-ы Керимге көп жакын болсо, Куранга ашык болсо, вактын көп берип, канчалык көп окуса, ошончолук акыйкатты Аллах субханаху ва таала ачып көрсөтүп бере турган китеп. Tilka ayatul kitabil mubin. Tilka менен ишара лил баид, ишара кылды бул кадар, манзилатына. Бул өтө бийик китеп. Бул өтө бийик кадыр барктуу китептин аяттары. Түшүнүңөрбү? Кадыр барктуу китептин аяттары. Натлу алейка мин набаи Муса ва фирауна бил хак. Биз сага тилават кылып окуп беребиз. Муса жана Фираунун кабарларыны бил хак акыйкаттык менен. Ли кауми юминун, иман келтирген коом үчүн. Натлу алейка мин набаи Муса. Кур'ан-ы Керимди Аллах Таалам таныткандан кийин Муса алейхиссаламдын жана Фираундун окуясын баштады. Натлу талаятлу тилават. Кур'ан тилават кылып кой дейт го. Ошол сөз. Натлу алейка мин набаи Муса. Сага биз Муса алейхиссаламдын кабарларыны тилават кылып угазабыз дейт. Муса жана Фираунун кабарларыны. Натлу алейка мин набаи Муса. Беттеги мин балдар таб'изия. Мин таб'изия деген баъз деген сөз, кебирин деген сөз. Aslında ibaret natlu aleyke naba'a Musa. Naba'a Musa bul maf'ul. Min kirgizip işara kıldı. Min naba'i Musa. Musa aleyhisselamdın menen Firavundun ke bir gana okuyalarını salerge bayanda berебиз deydi. Kur'an-ı Kerim bir okuyanı bayandasa baştan ayak har birini bayandabaydı. Kur'an-ı Kerim керектүү гана жерин баяндайт. Баарын ийне жимге чейин баяндаbaydı. Allah subhanahu wa ta'ala'nын китеби өзгөчөлүгү не кылат? Ошол нерселердин ичинден керек болгон, зарыл болгонун гана, хидаятка керек болгонун гана баяндайт, кайылганын өзүнө таштап коет. Курандын эмеси өзгөчөлүгү ушул жерде. Бул жерде дагы Allah subhanahu wa ta'ala natlu aleyke min naba'i Musa. Биз силерге Муса алейхиссалам менен Фираундун кээ бир аяттарыны, кээ бир жерлерин гана баяндап беребиз. Бил хак, чындык менен деп атат. Чындык менен дегени Муса алейхиссалам менен Фираундун окуялары балдар Тавратта да бар, Инжилде да бар, Бабилде да бар, башка китептерде да бар. Бирок алардын дагы окуялар баягыдай мунхариф болуп кеткен. Өзгөрүп кеткен. Өзгөрүп кеткен үчүн аларды биз кайсынысы чынык, анык, кайсынысы жалган экенин билиш кыйын болот. Бирок Кур'ан-ы Керимдеги келген окуялар булар бардыгы чындык. Бул бардыгы чындык. Ошон үчүн Аллах субханаху ва таала натлу алейка мин набаи Муса ва Фирауна бил хак. Биз силерге Муса менен Фираундун окуяларыны чындык менен баяндайбыз дейт. Куранда келген окуялардын бардыгы чындык, анда эч бир жалган жок, анда эч бир кошулма алымча жок. Natlu aleyke min naba'i Musa ve Firavuna bil hak li kavmi yu'minun. Kim üçün aytабыз дейт? İman keltirgen musulmanlar üçün deyt. Bul okuyanın bardыгы балдар musulmanlarga пайдасы дейт. Musulman emeslerge bul пайда албайт. Musulmanlar Musa aleyhissalam менен Firavundun окуясын окуп, ошол жерде акыйкат менен каранын күрөшкөнүн көрүп, ошол ак тарафта болгонго аракет кылат. Kafirlарды, залымдардан алыс болгонго аракет кылат. Ошон үчүн Аллах субханаху ва таала ли кавми юминун, иман келтирген коом үчүн ошол Муса алейхиссалам менен Фираундун окуяларыны биз баяндап беребиз дейт. Эми баяндап атат: "Инна Фирауна ала фил арс." Албетте Фираун жердин бетинде кибирлик кылды. Ала я'лу дегени кибирлик, такаббур болушлук,
кутуруп кетүү. Түшүнүңөрбү? Ушуну айтылат. Албетте Фир'аун жерин бетинде кутурду. Кутурганда дагы балдар ана раббукумул а'ла деди. Мен Кудаймын деди. Эң чоң Кудай менмин деди. Мындай нерсени 2-3 адам даба кылган, башка адам даба кылган эмес үммөттө. Мен силердин Кудайыңармын деп, Кудаймын деп өзүнү даба кыла баштады. Ала фил арз ва жа'ала ахлаха ши'a. Анан не кылды? Жерин бетинде кутуруп, өзүнүн кол астындагы адамдарды жамаатка бөлүп алды. Топторго бөлүп салды. Ястаз'ифу таифatan minhum. Алардын арасынан бир жамаатты өтө алсыратып, езип кул кылды. Юзаббиху абнаахум. Алардын балдарын соёт эле. Ва ястахи нисаахум. Аялдарын тирүү калтырат эле. Иннаху кана минал муфсидин. Албетте бул муфсид. Бул бузуку адам болду деп Аллах Таала баяндап атат. Демек Фир'аун баягы байлыгына, мансабына, күчүнө, кубатына сөөнүп, өзүнү Кудаймын деген. Ана раббукумул а'ла деп туруп, не кылган? Фир'аун кылган иши ошол жамаатыны өзүнүн кол астындагы адамдар эки тарафка бөлгөн. Биринчи муфассириндердин кабылы экиге бөлгөн дегени Кыпти менен Бани Исраилди бөлгөн. Бани Исраил Якуб алейхиссаламдын балдары. Якуб алейхиссалам Мисирге келип калган. Якуб алейхиссаламдын баласы Юсуф алейхиссалам Мисирде падыша болгон. Ошо Якуб алейхиссалам менен Юсуф алейхиссаламдын балдарыны Бани Исраил деп аталат. Алар да Мисирде жашайт. Экинчи жамаат Кыпти деген жамаат болгон. Кыпти бул Фир'аунун немеси, урусу, Фир'аунун жамааты болгон. Не кылган? Кыптилерди бийик койгондагы Бани Исраил пайгамбардын урпагы болгон адамдарды бардыгын кордогон. Аларды кул кылып алган. Аларды кул кылган, балдарын өлтүргөн, аялдарын тирүү калтырган, балдарын өлтүргөн. Азыр Муса алейхиссалам кыссасында дагы келет. Аялдарын тирүү калтырган, үйдөгү иштерди кылыш үчүн, үйдөгү жумуш болуш үчүн аларды алып калган. Ушинтип жердин бетинде алар бузуку иштерди кылган. Биринчи муфассириндердин тафсири ушул. Экинчи тафсир ва жа'ала ахлаха ши'a дегенде уламалар айтат, өзүнүн кол астындагылары бөлүп койгон. Жамаатка бөлүп салган. Жамаатка бөлгөндөн кийин аларды башкарыш жеңил болот. Кафирдин саясаты ар дайым кайсы мамлекетке келген болсо, ошол жердеги элди жамаатка бөлүп койгон. Алар өзү менен кырылгандан кийин сырттан келген адам, үчүнчү күч аларды башкарыш жеңил болот. Ошол башкаларды Мисирде жакшылап бийлик кылыш үчүн башкаларга башка эмне кылган? Өз араларды уруштуруп койгондагы Фир'аун анан өзүнүн өкүмүнү жүргүзө баштаган. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн экинчи тафсири да бар. Ва жа'ала ахлаха ши'a. Ши'a деген ошол. Мисалы ши'a деген деме бар. Азыр ахлусун вал жамаа ва ши'a деп айтылат. Ши'a ошолор. Жамаат деген сөз. Бир таифа деген сөз. Же бир жамаат, бир топ деген сөз. Ва жа'ала ахлаха ши'a. Эмне кылды? Ал өзүнүн жамааттарыны бир нече топторго, жамааттарга бөлүп салды. Ястаз'ифу таифatan minhum. Алардын бир жамаатыны не кылды? Езип кул кылды. Юзаббиху абнаахум. Юзаббиху абнаахум балдар Фир'аундун мындай кылганына себеп, балдарды өлтүргөнүнө себеп. Фир'аун кээ бир риваяттарда келет, Бани Исраил риваяттарда бар, бир күн түш көрөт. Түшүндө Мисирге от келет дагы, Кыптилердин бардыгын үйүн күйгүзөт. Бани Исраилдин үйүн күйгүзбөйт. Анан буну сурайт. Тавили эмне болушу мүмкүн дегенде, баягы түш тавил кылгандар айтат, Бани Исраилден бир адам чыгат дагы, сени эмне кылат? Сенин мүлкүңдү, падышалыгыңды басып алат. Дегенде, анан Фир'аун Бани Исраилдин бардыгын өлтүргөнгө өкүм берет. Ким үйдө бала туулса өлтүргүлө дейт. Экинчи бир риваяттарда Фир'аун нужуми болот. Жылдызды карап, маалымат алган адамдар болот. Ошол адамдардан сураганда, ал айтат, жакында бир адам келет, ошол адам келип сенин тактыңды, сенин мансабыңды, бийлигиңди басып алат деген сөз айтат. Анан машвара кылып, булардан кантип кутулабыз дегенде, Бани Исраилдин бардыгын өлтүрүп сагала дейт. Бала төрөсө бардыгын өлтүрсөң, баягы адам дагы өлөт, сенин мүлкүң өзүндө калат деген машвара беришет. Түшүнүңөрбү? Ошо негизинде Фир'аун жаш балдары, Бани Исраилден төрөлгөн балдарын бүт бардыгын өлтүрө баштайт. Өлтүрүп келет. Бирок мындай кылат балдар. Бир жыл өлтүрөт, бир жыл өлтүрбөйт. Айтат, бардын өлтүрүп жасак,
анда бизге эртең кызматчы калбай калат дейт. Кул калбай калат. Ошон үчүн мындай кылайлык, бир жыл өлтүрбөй турайлык. Кийинки жылы өлтүргөндө өлтүрөбүз дейт. Муса алейхисаламдын агасы болот Харун. Харун алейхисалам ошол өлтүрбөгөн калган жылы төрөлүп калат. Анан бир жыл өткөндөн кийин кайра Муса алейхисалам төрөлөт. Түшүнүңөрбү? Муса алейхисалам төрөлөт. Анан окуясы иншалла азыр окуйбуз Кудай кааласа. Демек, балдарды ошо себептүү юзаббиху абнаахум, балдарды сойгон, ва ястахи нисаахум, аялдарды үйдөгү кызматтарга керектеп алып калган. Иннаху кана минал муфсидин. Албетте бул өтө жаман бузуку эле дейт. Демек, ала фил арз. Адамдын мутакаббир болгону эң жаман нерсе балдар. Аллага жакпаган эң жаман сыфат такаббур сыфаты. Такаббур дегени акт кабыл кылбайт, мен өзүм кыйынмын дейт. Жалгыз менмин дейт. Менден башка адам жок дейт. Ушул эң жаман сыфат. Аллах субханаху ва таала мутакаббир инсанды жакшы көрбөйт. Мутакаббир адамды Аллах субханаху ва таала ар дайым кибирини сындырып, ушул дүйнөдө өзүнүн жазасын берген. Себеби ал-кибрия ридаи. Бул кибрия, кибир Аллахка гана таандык. Ким менен талашса, анын жазасын беремин деген. Ошон үчүн кибир болгон адамдын акыбети жакшылыкка барбайт. Инна фирауна ала фил арз ва жаала ахлаха ши'a yastaz'ifu ta'ifatan minhum yuzabbihu abna'ahum wa yastahi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Неге мындай кылды Фираун? Фираун буларды эзип өлтүрүп, максаты дүйнөдө бай болуп, бий болуп, падыша болуп жашаш болчу. Түшүнүңөрбү? Аллах субханаху ва таала айтты, буну кылганы туура эмес. Ал эми падыша ким болот? Кийинки аятта айтып атат. Ахирет ким болот? Ахиретте ким жыргайт? Аллах таалам кийинки аяттарда келтирет. Сүрөнүн ахырында келет. Тилка дарул ахира наж'алуха лиллазина ла юридуна улуwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Tilka darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil arz wala fasad. Uluwan fil arz wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Alem ahiret deyt. Kıyamattагы ahiret kimge berебиз dese, ал ушундай адамдарга беребиз. Алар жердин бетинде кибирлик кылбайт, жерди бузбайт. Эми чыныгы ahiret бейиш муттакиндер үчүн деген аят алып келет. Демек, дүйнөдө күчүң менен, мансабың менен бийлик кылып, ahiretте жыргабайсың. Бул дүйнөдө кордош болушу мүмкүн, вактылуу. Бирок вактылуу корбосоң дагы Аллахтын өкмү менен жашасаң, иншалла ahiret кимдики? Сеники. Wa tilkal akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil arz wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Түшүнүңөрбү? Эми алар жердин бетинде ушинтип буларды эзип жок кылып беребиз деп ойлоду. Аллах субханаху ва таала айтат: "Ва нуриду ан намунна алал лазина стуз'ифу." Ал эми биз каалайбыз дейт. Аннамунна ихсан кылганды, жакшылык кылганды. Алал лазина стуз'ифу фил арз. Жердин бетиндеги алсыз адамдарга жакшылык кылганды каалайбыз. Ва naj'alahum a'imma. Аларды имам кылганды каалайбыз. Ва naj'alahumul варисин. Ушул жердин мероскору ушуларды кылганды каалайбыз дейт. Аятты карагыла. Фираун, Хаман алардын ою биз ушул жерде калышыбыз керек деген ою болду. Алардын каалоосу болду. Экинчи тараф Аллахтын каалоосу болду. Ошол эчтекеси жок, алсыз кулдарыны Аллах субханаху ва таала жеңдирип, не кылды? Ошол Мисирге, Шамга мираскор кылып койду. Алсыз кулдар, эчтеке жок, кул, бийлик, байлык бүт баралардын колунда. Аллах субханаху ва таала өзү каалагандай ушундай кылат. Аллахтын каалоосу: "Ва нуриду ан намунна алал лазина стуз'ифу фил арз." Биз кааладык дейт, жердин бетиндеги алсыз адамдарга жакшылык кылганды, камкордук көргөндү кааладык. Ва naj'alahum a'imma. A'imma деген султан манасында бар. Аларды падыша болушуну, алар имам болуп, элдин астында болушуну кааладык. Ва naj'alahumul варисин. Жана аларды ошол Мисирде, Шамда мираскор болуп калышыгын кааладык дейт. Акыйкатта эмне болду? Ошол кыйынмын деген Фираун, Хаман бардыгы чөгүп, Мисир кимге калды? Бани Исраилге калды. Мисирди ушулар бийледи, Шамды ушулар бийледи. Демек, Аллахтын каалоосу акыры болду. Демек, Аллахтын каалоосу гана болот. Адам баласы күчү менен, зулум менен, кара жол менен эч качан элди башкара албайт балдар. Элди бир гана башкаруунун жолу акыйкат менен, чындык менен. Зулум менен, зордук менен кылган адамдардын акыбети ошол болот. Аллах таалам өзү жазалап жок кылат. Мына мен Кудаймын деген
Firavundu özünün laşkerleri menен çoğu Allah Taalam çok kılıp saldı. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ Jana alardı biz bekem deybiz жерге дейт. Alardı biz ошол Mısır şaharlarında ne kılabız? Ornoşturabız. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ Jana biz körsetөbüz deyt. Firavunga, Hamanga, alardı köyün askerlerine minhum ma kanu yahzarun. Alardan korkkan neseni. Alardan korkkan, çocuğan neseni Allah'a göstertöbüz dedi. Allah çocuğan ne oldu? Allah çocuğanı Bani İsrail erten birlikке gelet. Allah bizge gelet, basıp alat. Biz aların astında bolup kalabız. Bilik, padişah bardı ошол кетип калат деп корккон эле. Ошол коркуган, чочуган нерсесini Allah Subhanahu wa taala кайрам ne kılabız? Allah'ın özlerini göstertöbüz deyt. Şununlarby ve nuriye firavun ve haman ve junudahuma minhum ma kanu yahzarun. Alar korkkan, alar çocuğan nerseni kayrele özlerine, gözlerine göstertöbüz deyt. Ve nuriye ve yara. Başka bir rivayetlarda ve yara firavun ve haman ve junudahuma ma kanu minhum ma kanu yahzarun. İkinci bir de kıraat var eken. Bu kıraatta ve yara firavun haman. Köret deyt firavun haman askerleri alar menen korkkomosо ошонун акыбетини өзөрү көрүшөт дейт. Демек Allah'ın ваадасы hak. Allah Subhanahu wa taala каалаган нерсесини ушинтип көрсөтүп коет. Алар көрөм деген нерсени Allah Taala корккон нерсесин кайра көрсөтүп койду. Andan keyin ayat ulandısında ve auhayna ila ummi Musa an arzi'ihi. Musa aleyhisselam'ın nimesi baştaldı. Törülgöndögi okuyası. Jana biz vahiy jiberdik deyt. Vahiy degen jer balдар söz özüne istilahta bul peygamberlarga kelet. Peygamberlarga kelgen neseni vahiy деп айтылат. Albatta kebir uçurlarda ilhamdı dagın bir haber berse bir hüküm kılsa anındagı Kur'an-ı Kerim'de Allah Taala ne deyt? Vahiy dep tabir beret. Düşünüңөрбү? Wa auhayna ila ummi Musa degeni Musa'nın enesine biz haber verdik degen söz. Musa'nın enesine biz ilham kıldık, yüreğine saldık degen söz. Düşünüңөрбү? Bul dagın vahiynin bir türü. Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu wa taala Surat-ı Nahl'da aytat koyaga. Nahlga bergen vahiy var go. Wa auhayna ila nahl ani awha rabbuka ila nahla wa awha rabbuka ila nahl an ittakhizi minal jibali buyuta wa min yettedagi vahiy dep kelip Allah Taala vahiy jiberdi. Kimge dep atat? Nahlga, asalarga. Al peygamber emes. Maksat ne degeni? Allah Taala'nın bergen kabarını aytılат. Düşünüңөрбү? Demek vahiy islahta vahiy degen peygamberge kelgen vahiy aytılат. Cibril aleyhisselam arkılуу kelgen. Al endi kebir uçurlarda logoy manası kabar berүү degen söz. Kabar yetkizүү degen söz. Bu yerde wa auhayna ila ummi Musa biz Musa'nın enesine vahiy jiberdik, kabar berdik. An arzi'ihi. Bala törölgöndөн keyin balaң demize ver dedi. Balaң demize vergin dep Allah Taalam hüküm düşürdü. Musa aleyhisselam'ın enesi Musa aleyhisselam'dı 3 ayga çeyin emizet ballar. Fa iza khifti alayhi fa alqihi fil yem. Eğer de korksoň, anı Firavun'un askerleri kelip bilip kalıp karmap ketet dep korksoň, fa alqihi fil yem. Anda anı ne kılgın? Daryaga taştagın. Nil daryasına taştagın. Ve la takhafi ve la tahzani. Korkpogun, kapı bolbogun. İnna radduhu ileyk. Elbette biz söz türde balağını sana kaytarıp berebiz. İnna radduhu ileyk ve ca'iluhu minel mursalin. Elbette ana biz peygamber kılganbız. Peygamberlerden kılganbız deyip Allah Subhanahu wa taala ayet düşürgen. Düşünüңөрбү? Ve auhayna ila ummi Musa an arzi'ihi. Musa aleyhisselam'ın enesi törөгөндөн keyin törөгөн учурда балдар Кыптилердин адаты барып текшерип турган бардыгы. Текшерип кимдин үйүндө бала төрөлдү, төрөлгөнбөсө өлтүрүп турганда коркуп жашырып жүрүп 3 айга чейин карайт, эмизет. 3 ай болгондон кийин анан корккондон кийин Аллахтын өкүмү менен бир сандык жасайт. Сандык жасап, сандыкка суу кирбей турган кылып, ичине сыртынан кооздоп, баягындай эмеле жабыштырып, андан кийин аны сууга таштайт. Сууга таштайт. Сууга таштагандан кийин Муса алейхисаламдын эжеси болот, жоңураак. Ошого айтат, алыстан карап жүргүн дейт. Бул каяка агып барат. Сууга таштайт, суу агып барып, Аллахтын өкүмү менен кимдин? Firavun'un хан сарайына барат. Ошол жерге барып кирип кетет. Анан кыз баягы алыстан көрүп турат. Ошол окуяны Алла Таала баяндап атат. Ан арзиихи fa iza khifti alayhi fa alqihi fil yam.
Korksoň emi korkpa. Falqihi fil yam. Daryaga taşta. Ve la takhafi ve la tahzani. Korkpa, kıcalat bolba, kapı bolba. İnne radduhu ileyk. Albatta sana kaytarıp berебиз. Balanın taştaşı oňoy emes balдар. 3 yaşar bala, 3 aylık bala, kiçinekey bala, süt emdi bala, masum. Büt bar jakşı göröt. Bolgonda da baygambar bola turgan bala. Kim jakşı görбөсүн? Ötö kelişken sulu insan. Anan biroq Allah'ın hükmü menen ne kılat? Suga taştayt, alagıp barat. Oşonu aytpat, oşol учурда sen kapı bolba, kaygırba, bunu sana kaytarıp berебиз. Ve ja'iluhu minel mursalin dedi. Ana peygamber da kılabız dedi. Ulamalar aytat, muna uşul ayatta Allah subhanahu wa ta'ala eki hüküm, eki nahi, eki başarat haber berdi deydi. Bu Kur'an-ı Kerim'den baldar acayip kitap ekendigin bir dalili. Kur'an-ı Kerim'de kitap çok. Fasahat, balagatta hiç kimde Kur'an yazış mümkün emes. Kelamul muluk, mulukul kelam. Bir ayatta Allah subhanahu wa ta'ala eki amr, eki nahi, eki haber, eki başarat berdi. Eki amr, ne devatat? An arzi'ihi. Qadınlar mı? An arzi'ihi fe izâ khifti aleyhi fe alqihi fil yam. Birincisi emizgin dedi. Korksoň taştağı dedi amr. Eki nahi la takhafi ve la tahzani. Qadınlar mı? Andan keyin eki başarat berip atat. Al ne? İnnehu la radduhu ileyk. Birincisi. Ve ja'iluhu minel mursalin. İkincisi. Bu bir gana Allah'ın kalam boluşu mümkün. Kıska bir sözde Allah subhanahu wa ta'ala ne kıldı? Amr, nahi, başarat, haber büt bardığını jama kılıp koydu. Bu Allah'ın mucize kitabının gana belgesi. Uşul sözü adam jaza turgan bolsa balдар monda kitap jazat. Anan düşündüröt. Jaza albayt anadagı. Bu Allah'ın sözü. Kıska söz menen bolgon okuyanın bardığını Allah subhanahu wa ta'ala bayanda berdi. Demek me dedi? Korkpo, kıcalat bolbo, balağındı suga taşta, ana saktaş bizi milletimiz, sakta öyle koyboston, kayra seni sana kaytarıp berебиз dedi. Bala sana kaytıp kelet. Balağın peygamber bolot dedi. Jönököy emes, bizim menebиz, sana kıcalat bolbagın dedi. Faltaqatahu alu fir'aun liyekuna lahum aduwwa ve hazana. Faltaqatahu bayağı luqata balдар. Luqata da okugansыңар mı? Düşüp kalgan neseni taap alganda aytat. Faltaqatahu alu fir'aun degeni Firavun'un übülösü ana alıp aldı. Taap aldı. Düşünüңөр mü? Bayağı sandık alıp geldi sudan. Alıp gelgenden keyin alıp aldı. Liyekuna lahum aduwwa ve hazana. Allah Teala aytat, biz bunu aktırıp gelip koyduk bunun üyüne. Liyekuna lahum aduwwa ve hazana. Alarga düşman boluş üçün, alar kaygırış üçün deydi. Alar kütkön bayağı adam usulda. Öldüröbüz degen adam usul. Allah'ın kalası bolup öldüröbüz degen adamdı Allah Teala ne kıldı? Özünün üyüne alıp gelip koydu. Oşol adam silerge düşman bolot, silerge karşı çıgat. Liyekuna lahum aduwwa ve hazana. Adu düşman bolot, jana silerge ne bolot? Silerge kapa kılat dedi. İnne firavuna ve hamana ve junudahuma kanu khati'in. Elbette Firavun, Haman, aların askerleri bunlar günökör eleydi. Kata kılgıçı günökör eleydi. Allah Teala kalasa şunday bolot. Jok kılam, öldürem degen nerseni, balany Allah Teala ne kıldı? Firavun'un übülösünde, Firavun'un sarayında baktır ösürüp koydu. Allah'ın kudreti uşunday. Keyin ayette Allah Teala bayakında atat. Ve qalat imratu Firavun qurratu aynin li ve lek. Oşol jerde Firavun ayalı bilen oturgan bolot. Asiya enemiz bilen çok oturgan bolot. Aytat, Firavundun ayalı aytты deydi. Qurratu aynin li ve lek. Senin jana menin közümdün karegi dedi. Emi sen da kursan bol, men da kursan bolayın. Ököbüz teң sүйnöylük. La taqtuluhu dedi. Öldürbe öyle dedi. Sebebi bular kelgende sezip kaldı. Bu Bani İsrail'in balası eken dedi. Sebebi su alыс nimeden gelet? Biyikten gelet ballar. Firavun aslında yaşaydı. Su aslında gelet. Jogorda yaşagan жердегилер бардыгы Bani İsrail. Kıptiler biyakta yaşaydı. Demek bul bala Bani İsrail'in baldары. Bul korkkonundan biri suga salıptır dep öldürgen hareket kılganda bayağı Firavun'un ayalı ne dedi? Menin jana senin közüň karegi bolsun. La taqtuluhu. Öldürbegile. Asa ay yanfa'ana. Mümkün bul bala bizge payda berer. Aw nattakhizahu walada. Canı bala kılıp alarбыз. Ve hum la yeş'urun. Alar sezişken jok deydi. Alar sezişken jok. Alar şunu oyladı.
Анан Фираун аялдын сөзүгө кирип өлтүртпейт. Баланы Алла Таала алып келип Фираундун колуна тапшырып коет. Баланы өлтүртпейт. Ушул аятта уламалар айтат: "Ла тaqtuluhu asa ay yanfa'ana" дегенден Асия энебизге Алла Таалам ушул сөздүн берекети менен иман насип кылган дейт. Өлтүрбөгүлө бизге пайда берер дегенде, кийин Муса алейхиссалам пайгамбар болуп, пайгамбарлык даава кылганда ушул аял мусулман болот. Ушул сөзү үчүн Аллах субхана ва таала иман берген. Көрдүңөрбү? Аса ay yanfa'ana. Уламалар айтат, эгерде ушул сөздү Фираун айтканда, Фираунга дагы Алла Таалам иман насип кылат эле дейт. Бирок айткан жок ал. Бирок өлтүртпөдү. Аллахтын каалоосу ушундай эле. Аса ay yanfa'ana aw nattakhidhahu walada. Же бала багып алабыз деди. Себеби экөөнүн ортосунда бала жок эле. Ошон үчүн муну өзүбүз жакшылап тарбиялап, бала кылып алабыз. Бала болгондон кийин эч качан бала бизге каршы чыкпайт. Аны багып өстүрсөң, анан өзүңдүн балаң сага качан каршы чыгат эле деп. Ошон үчүн булар бала багып алсак да каршы чыкпайт деди. Ва hum la yash'urun. Алар сезишкен жок. Wa asbaha fuadi ummi Musa fariga. Эрте менен таң атты дейт. Муса алейхиссаламдын энесинин жүрөгү фарига, бош абалда. Бош абалда деген баягы кыжалат абалында. Мусадан башка бардыгына фарих болду. Түшүнүңөрбү? Бул деген сөз эми баласын койду да, таң атканга чейин кыжалат болду. Буну каякта калды, бир жерде түшүп калдыбы, балык жеп койдубу, же бир жырткыч жеп койдубу деген кыжалаттык менен жүрөгүндө бир гана Муса алейхиссалам баласы, башка эч бир ой фикир болгон жок. Ошону айттылар: "Ва асбаха fuadi ummi Musa fariga." Мусанын энеси таң аттырды дейт, энеси жүрөгүндө Мусадан башка бардыгын бошотуп, Муса алейхиссаламдын фикири менен кыжалат болгон абалда таң аттырды. "Ин кадат ла тубди bihi." Баягы захыр кылып коеюн деди. Ошо ичиндеги дардыны элдерге угузуп коеюн деди дейт. "Ин кадат ла тубди bihi лаула аррабатна ала qalbiha." Эгер жүрөгүнө бекем кылып, иманды бекем кылбаганыбызда, ал ошол ичиндеги дардыны элдерге айтып чыгат эле дейт. Эне да, эрте менен туруп алып, карагылачы, ким дарыядан бала таап алса, меники деп айтып койсо эле болду. Элдин баарды келет дагы, муну дагы өлтүрөт, аны да өлтүрөт, баарын өлтүрүп коет. Бирок Алла Таала айтат: "Ин кадат ла тубди bihi." Захыр кылайын деп калды эле дейт. "Лаула аррабатна ала qalbiha litakuna minal mu'minin." Муъминдерден кылганып кылып, жүрөгүнө бекем кылбаганыбызда, анда ошол баягы кейген абалында, кыжалат болгон абалында баланын кусалыгынан бала эне өзүнүн кайгысын айтып койгонго жакын калды эле дейт. Алла Таалам сүрөттөп атат, энеси ушундай кыйын акыбалда эмне кылды? Таң аттырды. Ошондой акыбалда таң аттырды деп атат. Wa qalat li ukhtihi qussihi. Эрте менен баласы кызына айтты: "Qussihi." Wa qalat li ukhtihi qussihi, бар артынан түш деди. Түшүнүңөрбү? Артынан түш. Fa basurat bihi an junub. Акырын карады. Алыстан деген сөз. Алыстан карады. Жакындан караса байкап калат да, билип калат. Ошон үчүн алыстан байкатпастан эмне кылды? Карады. Wa hum la yash'urun. Алар сезген жок. Акырын дарыядагы баратат. Дарыянын бул тарафында эжеси, бир тууган эжеси акырын менен эмне кылды? Көзөмөлдөп баратты. Каяка баратат, кантип баратат? Карап кетти. Wa hum la yash'urun. Аны Фираундун аскерлери сезишкен жок. Wa harramna alayhi al-maradi'a min qabl. Андан кийин булар таап алат балдар. Таап алгандан кийин бала ыйлайт, курсак ачкан, эмейин десе эч ким демейт. Фираун өзүнүн баягы кыптилеринин бүт жакшы аялдарды алып келип эмдирейин десе эч кимди эмбей коет бала. Аябай кыйналат, айласын таппай калат. Себеби Алла Таала айтат: "Ва харрамна алейхи al-maradi'a min qabl." Биз мурда эле башкаларды эмгенге болбойт деп тыюу салып койгон элек дейт. Тыюу салынган, башка эч ким дембейт. Анан кыжалат болду. Эмне кылабыз? Эмбесе бу бала ачка өлүп калат. Эмне кылабыз деп кыжалат болду. Fa qalat hal adullukum ala ahli bayt. Ошол учурда баягы кыз эжеси байкатпастан келип айтты: "Силерге бир үй бүлөнү айтайынбы? Yakfulunahu lakum." Ал кефил болот. Wa hum lahu nasihun. Алар дагы насихат кылышты, жакшы карасын, башка болсун деген сөздөрдү айтышты. Кыскасы келип айтты: "Мен силерге бир аялды айтайын, үй бүлөнү. Ошол эмиси эмет" деди. Аны алып кел деди. Алып кел деди. Муса алейхиссаламдын энесини алып келет. Алып келгенден кийин эмет бала. Эмгенден кийин Фираун шектенет дагы. Энеси ушул экен дейт. Энеси ушул экен. Дегенде
Айтат, сен каяктан билесиң дегенде, бул кыздан сураганда айтат, бул ушундай аял таза жүргөн аял дейт. Көптөгөн балдарды эмизгенде балдар бар эмип жүргөн дейт. Илгери балдар бирөөнүн баласы бир эмизген да. Көбүнчө балдар эмет эле, ошондон билем дейт. Аял дагы айтат, мен таза жүргөн аялмын. Менин жытым жаш балдарга жагымдуу дейт. Анан ишенет. Ишенип, мейли сен анда бул жакта каласың дейт. Каласың десе, мен кала албайм, менин дагы 2 балам бар дейт. Баягы кызы да бар, Харун алейхиссалам да бар. Мен күйөөм бар, мен калганга болбойт, кала албайм дейт. Мен алып барып эмизип кайрап келип турам дейт. Алып барып кайра алып келип турам дейт. Бирок бир шарт бар дейт. Мен эмизген үчүн мага акча төлөйсүң дейт. Мага акча төлөйсүң дейт. Анан Фираун падыша макул болот дагы, күнүнө 1 динар берет. Күнүнө 1 динар берет. Түшүнүңөрбү? Аллах субханаху ва таала кайтарып да берет баласыны. Баласы менен кошо канча кылат? 1 динадан акча да бердирип коет. Көрдүңөрбү, ушуну айтат. Ва харрамна алейхил маради'a мин qabl. Мурда деле биз ага сүт эмгени харам деп өкүм чыгарганбыз. Ва қалат хал адуллукум ала ахли бейт. Силерге айтайынбы бир үй бүлөнү? Якфулунаху лакум. Ал кефилдик алат дейт дагы, баягы үй бүлөнү апарып Умму Мусаны, Муса алейхиссаламдын энесин алып келет. Ва хум лаху насихун. Faradatnahu ila ummihi. Allah subhanallah. Faradatnahu ila ummihi. Kayreyle kaytarı verdik deyit enesine. Kay taqarra aynuha. Bayağı gözünün karayıgı, yüreğinde kıçılattılığı geçsin, kursan bolsun deyip kaytarı verdik. Ve la tahzana ve li ta'lama anna va'dallahi haq. Kapa olmasın deyip cana bilip koysun Allah'ın vaadası hak ekendigini bilip koyuş için biz şunday kıldık. Velakinne aksarahum la ya'lamun. Biroq köpçülük adamlar anı bilişpeyt deydi. Demek Allah subhanahu wa ta'ala 2 vada kıldı, birösünü atkарды. Başında vada kılganda aytdı go. An arzi'ihi fe iza khifti alayhi fe alqihi fil yem ve la takhafi ve la tahzani inna radduhu ileyk. Uşunu ne kıldı? Atkardı. Uşul atkargandan keyin Musa aleyhissalamdın enesi düşündü, bul jönökөй insan emes. Allah'ın ve jailuhu minel mursalin degen vadası dagın işe aşadı ekendigini bildi, yakin boldu. Düşünüңөрбү? Allah subhanahu wa taala ушинтип коркуп жүргөн адамыны өзүнүн үйүндө тарбиялатып, өстүрүп, жөн эле койбостон акча да төлөтүп койду. Ушул жерден уламалар бир маселе айтат. Негизи энеси эмиссе акча төлөлбөйт балдар. Бирок уламалар бир маселени айтат. Эгерде бир адам ихлас менен Алла үчүн иш кылса, ага башка үчүнчү тарафтан бирөө өзүнүн тарафтан жакшы жардам көрсөтөм десе, бул Аллахын берген сыйлыгы дейт. Бул ихласка каршы эмес дейт. Bir adam жақсы iş kılıp atат, жақсы iş kılgan üçün ikinci taraftan bir baylar, bir sponsorlar, же bir adam жекеше өзүнүн taraftan uşu kadar жардам бере турган болсо, бул ихласка каршы эмес дейт. Бул жайыз дейт. Түшүнүңөрбү? Себеби Муса алейхиссалам энеси баласы үчүн эле келди эле. Акча алайын деген жери жок эле. Бирок акча талап кылбаса билинип калат. Анан жөнөкөй эле эме шултоо кылып, жок мага акча төлөйсүңөр деп шултоо кылды. Шултоо кылып, анан акчасын алып, андан кийин кетти. Düşünüңөрбү? Демек, бул дин балдар ушундай. Аллах субханаху ва таала бул аятты түшүрүп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ошол Мадинадан Меккеден Мадинага жөнөтүп аткан учурда түшүрүп, пайгамбарыбызга көңүл көтөрүп атат пайгамбарыбыз. Сен өзүңдүн шаарыңдан чыгып атасың. Сен чыгып аткан учуруң жаш эмес. Сен канча 40 жашындасың. Муса алейхиссалам жаш кезинде аны кууп чыккан үйүнөн. Аны Алла таалам тарбиялап, кайра алып келип, ошол жерге пайгамбар кылган. Пайгамбарларга ушундай ахвалдар келе берет, кете берет деп Аллах субханаху ва таала пайгамбарыбызга ушул кыссаны Кур'ан-ы Каримде баяндаган. Бул дин балдар аманат биринчиден. Экинчиден машакаттуу нерсе. Бул дүйнөдө фитна да болот, фасад да болот, бузуку да болот, баары болот. Бир гана жеңиш балдар сабырдуулук менен, акыйкат менен, динге бекем туруу менен болот. Динге бекем турса, айнил якин турса, акыры жеңиш ушулардыкы болот. Musa aleyhissalamdın enesi uşul nесеге бекем турду. Allah'ın hükümlerini atkарды. Akırında жеңиш ушулардыкы болду. Алар чөгүп жок болду. Мероскорлор ким болду? Мисирдин мероскору, Мисирде эйлеген адамдар, Шамда эйлегендер бардыгы Бани Исраил болду. Мына ушуну Алла таалам Кур'ан-ы Каримдеги акыркы аятта айтат. Tilkal darul ahira naj'aluha lillezina la yuriduna uluwan fil arz wala fasada. Ушул аятты унутпагыла балдар. Жердин бетинде кибирлик менен,
Küçüң menен, zulüm menен eç kaçan biйлик kıla albaysın. Eç kaçan biylik kıla albaysın. Kim oşondoy kılam dese al adam kor bolat. Firavun, Haman kor bolgon siyaktуу. Жердин бетидеги падышалыктагын, ахиреттеги падышалыктагын адилеттүү адамдарга. Чынчыл, адилеттүү, туура адамдар болсо Аллах субханаху ва таала бул дүйнөдө дагы өмүрүн узун кылат, падышалыгын, ахиретте дагы узун кылат. Мусулмандардын тарыхын карасак, мусулмандар 600 жыл, 700 жыл бийлеген бийликтердин бардыгы ошол адилеттүү жол менен келген. Анан Аллах субханаху ва таала ахиретте дагы ошолорго берген. Ошон үчүн иншалла баарыбызга сабак болду. Аллах субханаху ва таала мага да силерге да тофук берсин. Жердин бетинде кибирлик кылбайлык. Мутакаббир сыпат эң жаман сыпат. Баарыбыз Кудайдын бендеси жашайлык. Бир тууганбыз куна ибадаллах дейт го, бендеси болуп Кудай жашайлык. Экинчиси эч качан бузукулук кылбайлык. Мүмкүн болушунча оңдогонго, ислах кылганга, түзөткөнгө аракет кылыш керек. Бузукулук эң жаман сыпат, бул Аллах Таалага жакпаган сыпат. Ошондуктан демек дүйнөдө болобу, ахиретте болобу, бийик даражалуу болом десек, анын бир эле жолу пайгамбарлардын жолун жолдоп, дүйнөдө сабыр кылабыз, динге бекем болобуз, ахиретте иншалла вал акиба лил муттакин. Акибет муттаки Кудайдан корккон адамдар үчүн болот дейт. Субханакаллахумма бихамдик ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Аллахумма тaqabbal minna. إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا. اللهم وفق لنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والحديث إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أخلق وأقصد. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أخلق وأقصد. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أخلق وأقصد. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته واجعله لنا يا رب العالمين. Ya Rabbil Alamin, ya Allah şu Kur'an'ı sabır kılın, sabahımızı kabul kılın ya Rabbil Alamin. Ya Allah şu şeyi okup kendimizi kabul kılın ya Allah. Bundan bir kadar başladık Allah Teala özün kabul kılın, özün ceyin kılın ya Rabbil Alamin. Ya Allah Kur'an-ı Kerim'den aşık kılın ya Rabbil Alamin. Kur'an-ı Kerim'e tevfik verin ya Rabbil Alamin. Kur'an-ı Kerim'in yüreğimizi yat kılın ya Rabbil Alamin. Ya Allah Kur'an'ın şefaatini, kıyametini nasip etkin ya Rabbil Alamin. Ya Allah dünyanın barığı Müslümanların barına Allah Teala Kur'an okuyanlar, Kur'an düşünün Allah özün mümkünçülük tevfik verin ya Rabbil Alamin. Sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve sahbihi. Elhamdülillahi Rabbil Alamin.